Зордуктоо жана кыйноолор тууралуу айыптар. Аялдарды мажбурлап стерилизациялоодон өткөрүү. Буларды кайрылыктуу борборлору деп атап жатышат. Миллиондон ашык кишини Кытай өзү билип камап жатат. Мажбурлап иштетүү, тил жана маданияттарын жокко чыгаруу. Бир нече айдан бери BBC жана башка маалымат агенттиктери Кытайдын түштүк батышындагы уйгур элине жасалган мыйзам бузуулар жөнүндө кабарлап келди. Батыш өкмөттөрү бул көрүнүштөрдү сындап келишкен. Бирок азыр гана алар айрым кытайлыктар жашыргысы келген нерселерге каршы чараларды көрө баштады. Бул ири масштабта кыйноолорду жүргүзүп жаткан лагерлер. Британия бул иштерге жоопту деп эсептелген. Кытайдын 4 жогорку кызматкерине каршы саякаттоого тыюу салган жана алардын баалуу кагаздарын тоңдуруп койгон санкцияларды кабыл алды. Региондун коопсуздук жана мыйзам чыгаруу мекемесине каршы да санкциялар тагылды. Брюссельде жолуккан Европа министрлери жана алардын Канада менен АКШдагы кесиптештери да ушундай чараларды көрдү. Кытай жообун кечиктирген жок. Ал 10 европалык саясатчыга жана 4 уюмга каршы чектөөлөрдү кабыл алды. Кытайдын Британиядагы жогорку даражадагы дипломаты ачуусу келгенин жашырган жок. Шинжанда болуп жаткан окуялар Кытайдын ички иштерине кийлигишүү жана ага каршы санкциялар далилсиз айыптарга негизделип жатат. Спутниктен алынган сүрөттөр жалган, сүрөттөр жана видеолор жасалма. Биз Шинжанда улуттук кызыкчылыктарыбызды коргоо иретинде терроризмге каршы жана башка саясий ажырымдарга жол бербөө үчүн чараларды көрүп жатабыз. Иш жүзүндө бул санкциялар болгону бир уч кишиге таасирин тийгизет. Бирок батыш өлкөлөрү биригип Кытайга каршы санкцияларды тагып жатканы да адаттан тыш нерсе болуп жатат. Ал эми бул кадам Кытай менен өтчү климат жана соода тууралуу башка сүйлөшүүлөргө кандай таасир этери белгисиз.